кардиологтун консультациясын 3 айдан 9 айга чейин күтүшөт да. Ооба. Албетте дарыгерге баш керек. Бул оору көбөйүп бараткан турбайбы? Ооруну өтүштүрбөйбөй, таап чыгуу, тамеки чегүү, алкоголь ичимдиктери, тамактануу адеби. Саламатсызбы, урматтуу Ден соолук подкастынын көрөрманы. Сиз бул подкасттан өзүңүздүн ден соолугуңуз жөнүндө маалымат ала аласыз. Сизден чоң сураныч. Өзүңүз эле көрбөй, туугандарыңызга, тааныштарыңызга, досторуңузга бөлүшүңүз. Бул подкасттан сиз жалаң гана профессионал врачтардан маалымат аласыз. Бүгүнкү биздин конок Бигайым Нурбековна, врач-кардиолог. Бигайым айым, бүгүн сиз менен ушу гипертонический оору жөнүндө айтып берүүңүздү сурандык элек. Мен ойлойм, сиз ушул макулсуз, анткени гипертония оорусу аябай биздин Кыргызстандабы же башка өлкөлөрдө дагы аябай кеңири таркалган. Гипертония оорусу деген эмне, айтып бересизби? Саламатсызбы Жапарже, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар. Туура айтасыз, гипертоническая болезнь кыргызча айтканда бул бийик кан басымы деп билебиз. Дүйнө жүзүндө жана биздин Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорулары аябай көп кездешет. Айрыкча ушул гипертоническая болезнь, бийик кан басым. Же болбосо бизде давление бар деп коет. Туура, жөнөкөй сөз менен айтканда давление деп билебиз. Ана ошо гипертония оорусу кайдан келип чыгат? Эмне үчүн ушундай аябай тараган, ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Туура, биз азыр 21-кылымда ушу давление аябай көп кездешет. Бул үчүн себептер аябай көп факторлор бар да. Бул адамды күнүгө жашоосунда кездешкен стресс, жанагы аз кыймылдоо, тамактануу адеби, жанагы андан башка ашыкча салмак фактору дагы, тамеки чегүү, алкоголь ичимдиктери жанакындай көп колдонулса дагы ушундай бир риск фактор деп коебуз. Ошол бара-бара давлениеге алып келиши мүмкүн да. Андан тышкары дагы биз башка факторду айтып кетсем, бул жанакы белдин көлөмү. Эркектердики, аялдардыкы бөлүнөт. Негизи белдин көлөмү эркектердики 100 сантиметрден ашпоого биз сунуштайбыз да. Аялдардыкы 80 сантиметрден ашпоону сунуштайбыз. Ашыкча салмак деген айтып атасыз да, Ашыкча салмак, анан белдин көлөмү деген башка нерсе да. Биякта талиянын жанагы лента менен. Кээ бирлер арык эле болот, бирок ичи-ичендейип чыгып турган жөндөрдү айтып атасыз. Туура. Биз аны абдоминальный ожирение деп коебуз. Жанагы теринин астында ашыкча май клеткаларынын чогулушу, ал дагы бир өзүнчө риск фактор болуп эсептелинет. Бара-бара ушул давлениега алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жөнөкөй эле жанакы кийим тикчү метровой лента менен же строительный метр менен деле өлчөп койсо болот. Ошентип өзүнүн жанакы белдин көлөмүн контролго алса болот. Жакшы. Андан тышкары дагы кандай шарттар, кандай ыкма менен, метод менен давление бийик экенин билсе болот? Же болбосо эмне ооруганда билсе болот? Кандайча белгилер, биринчи белгилер? Туура айтасыз. Көп учурда жана бийик кан басымы же давление симптомдору жок болушу мүмкүн да. Өзү адам сезбейт. Ал үчүн жанакындай давление өлчөгүч деп коебуз, тонометр. Жана риворочий аппараты менен жана өзүңүздүн үй бүлөлүк дарыгерге бир барып, анан бир жылда бир кан басымды өлчөп туруу бул зарыл деп эсептейм. Андан тышкары эң базистүү бул диагностика бир кардиологко барып, эгер сиз билсеңиз биринчи жанакы поколениеде биринчи муундун мисалы ата энеңизде же ага бир туугандарыңыздарда давление болуп же жанакындай инсульт болуп жана жүрөк кан тамыр оорулары кездешсе, анда бул бир риск фактор болуп эсептелинет. Ашыкча салмагыңыз болсо, жанагындай көп ишиңиз болсо, жанакындай кыймылга бай эмес болсо, бир барып
кардиологко же үй бүлөлүк докторго давлениеңизди өлчөтүп, жанакы электрокардиограмманы бир тарткызып, анан эң базовый канды тапшырса болот да анализдергечи. Ошондо биз скрининг кылабыз. Скрининг деген сөз бул издеп таап чыгуу. Жанакы эң алгачкы этаптарда дарыны өтүштүрбөй, дарыны эмес, кечиресиз, ооруну өтүштүрбөй таап чыгуу деген сөздү билдирет да. Ошентип эң бул жөнөкөй ыкма менен туура айтасыз. Бул кымбат дагы эмес, алдын ала ушу ооруну контролдосо болот. Эми артериальный давлениени текшериш бүт жерде эле азыр аптекада, ар бир аптекада болуп калбадыбы, баягыдай шарт эмес. Керек болсо аптекада деле баасы деле кымбат эмес, үйгө алып койсо болот аны. Ал эми кайсы жаштан баштап сиз сунуштайсыз ушу текшерип тургангачы давленияны? Төрөлгөндөн баштаппы же канча жаштан баштап? Туура айтасыз. Мен негизи взрослая кардиология жана улуу кардиолог, улуу муундар менен иштешем. Бирок мындай терс айта албайм. Мунча жаштан гана баштап. Көбүнесе, көпчүлүгү мисалы. Кайсыл жаштан баштап ушу давление оорусуна туш болушат, кабыл болушат? Көбүнчөсү биз бөлүштүрөбүз. Бирок айтмакчы, жанагындай улуу мектеп учурунда эле бир өлчөп койсо болот. Мисалы үчүн биздин рекомендациялар кандай айтат? Бир жолу текшересиз давлениеңизди, жакшы болсо, сиз жашсыз, риск факторуңуз жок, давлениеңиз норма болсо, анда 1 жылда, кечиресиз, 5 жылда бир жолу текшерсе болот. Эгер сиз билесиз, риск фактор мен айтып кеткендей болсо, генетикада жанакындай ушундай учурлар кездешсе, давлениеңиз высокий болсо, анда сиз сөзсүз специалистке, жана кардиологко кайрылып, анда тонометр менен сиз күнүгө өлчөшүңүз керек. Мындай скрининг учурунда айтмакмын, мындай возраст жок. Өлчөй бериңиздер. Бүгүн дагы болсо 15 жаштасызбы, 40 жаштасызбы, өлчөй бериңиздер. Сиз өзүңүздүн давлениеңизди, кан басымыңызды билишиңиз керек. Демек, бизде мындай бир институт бар эмеспи? 45-тен кийин, 50-дөн кийин, 60-тан кийин дебей, баары тең текшерип туруш керек экен да. Туура. Андай илгери айтчык, мисалы үчүн 50 жаштан үйдө текшерүү керек деп. Азыр андай биз мондай барьер же граница койбойбуз. Эмне үчүн? Себеби аякы учурларда 18 жаштадагы гипертензия болушу мүмкүн. То есть давление болуп калышы мүмкүн. Бул оору жашарып баратат деген ушул турбай анда, Бир чети да. Баягы адамдын турмуш шарты жакшырды, баягыдай кыйынчылык убакыт артта калды десек болот буюрса, ошого карабай бул оору көбөйүп бараткан турбайбы? Туура айттыңыз. Анткени аз кыймылдоо деп айттыңыз, аз кыймылдоо. Демек, орустун белгилүү кинезис терапия менен кинезис терапевти Бубнов жакында интернеттен көрүп калдым. Давление оорусу бул жалкоолордун оорусу деп айтат. Ушуга кандай деп ойлойсуз? Анда да чындык бар. Ошондуктан жанакы бийик давленияны алдын ала болсо болот. Эң негизгиси адам риск факторду жанакындай списоктон чийип чыкса, өзү билсе болот. Алдын алса болот. Кыймылдап, физкультура кылып, көбүрөөк кыймылдаса, мына сиз айттыңыз, бул оору азыркы убакыттын оорусу көбөйүп баратат. Эмнеге көбөйүп баратат? Анткени аз кыймылдап калдык да. Баягыдай кыймылдабай. Көптөгөн стресстер, анын жанакы тамактануу адебин да кошуп кетиш керек. Себеби аяк учурда биздин диета жана рациондун арасында көптөгөн модификацияланган тамак аштарда жанагындай майлар, плотности күчтүү майлар, жанагындай фастфуд дейбиз, жана газированный ичимдиктер, ошонун баары тең көп, канча көп адам ошону диетасына колдонсо, ошонун рисктер көбөйөт да. Сизден дагы бир жолу суранычы, биздин көрөрмандарга дагы бир жолу кайталап коелу. Эң негизги биринчи демек кыймылдаш керек. Кыймылдаш керек, туура. Канча кыймылдаш керек бир күндө ошону?
Мисалы айтат го үй кожойкелер, мен кечкеле үйдө жан тынбайт, кыймылдап эле атам депчи, аларда давление болот. Ал эмне? Туура. Негизи жанакындай эң жөнөкөй спорт бул ходьба дейбиз. Үй жанакындай тиричилик менен көнүмүш иштер менен алектенген дагы жакшы, бирок өзүңүзгө кунт коюп жанагындай сейил бактарга чыгыңыздар, верхний пояс деп коебуз, жанагындай желкелерди жанагы кыймылдатып кичине. Жана эме деген бар эмеспи? Скандинавская ходьба деп. Туура. Жанагындай эки жакка таякчаларды алабыз дагы и лыжа тепкенсип, бирок лыжанын ордуна жана таякчалар менен басабыз да. Ошол айтат бүт мускулатура иштейт. Өйдөңкү пояс дагы, ылдыйкы пояс дагы иштейт. Жүрөктүн кан алмашуусуна жакшы өргө түзөт экен да. Туура. Аэробная нагрузка, да? Ооба. Ошол эле мына сиз айтып кеткен ашыкча салмак, Ашыкча салмак, чын эле. Ошо ашыкча салмак менен азыр аябай көп киши кыйналат. Ошо ашыкча салмакка жеткирбегенге аракет кылыш керек да. Жеткиргенден кийин кайра артта тартыш өтө эле кыйын, Туура айтасыз. Аны үчүн көбүнчө эртең менен тамак ичип, жанагындай таттуу эмелерди жебей, кечинде жатаарда тамак ичпей, ушундай кылыш керек экен да. Айтат го жана рекомендация боюнча тарелканы мындай условно 3кө бөлсөк, жарымы жана 50% жашылча жемиштер болуш керек, жанакы 25% белок деп коебуз, ама жанакындай майлуу сорттуу эмес эттер, кызыл этти дагы азайтыш керек, жумасына 500 грамм деп рекомендация беребиз. Анан калган 25% сложный углеводы, татаал углеводдор, гречка, жанагындай өзгөңгүрүчү, булгур деген нерселерди жесе болот. Биз эми этти жакшы көрөбүз, камыр тамакты жакшы көрөбүз. Аларга кандай сунуштайсыз? Туура, бул биздин культура, абдан бай нерсе. Алыс кете албайбыз. Тарыхтан келген, биз көчмөн калкпыз. Ошондуктан жакшы, бирок үнөмдөш керек. Баары тең жанакы канча количествода сиз тамактанасыз да. 5 бармакты бир айда бир кичине жесеңиз, мен такыры тышта деп 5 бармактан отказываться деп айта албайм. Ооба, анткени көнүп калганбыз. Бирок биздин ата-энелерибиз көп кыймылдашчу да. Ошого жараша. Кечинде тамак иччи, бирок ошончо калориясы кетчү да. Биз тамакты жеп алып туруп эле анан отуруп же жатып калып атабыз да ошондой. Ошон үчүн оор келип чыгып атат да. Туура. Анан порцияны да үнөмдөш керек. Негизи биз кандай, мен эртеменки тамакты кое берип койдум, кечкисин келип, жумуштан чарчап келип, анан үчөөнү катары менен ичип койгон, ал дагы кичине эме ошибка да. Эми ушул оору, гипертония оорусу кайсы органдарга залал келтирет, кандай оорчулукту алып келет? Мына такайлы угабыз, бул инсульт болуптур, мындай болуптур деп ошол жөнүндө айтып кетесизби? Гипертония оорусу, мен гипертония менен мисалы 160 менен деле жүрөм, эчтеке болгон жокмун дегендер бар. Ошолорго кандай сунуштарды айтып кетсеңиз, врач катары, кардиолог катары? Туура айтасыз. 160 менен көп жүрөм. Эчтеке деп, эч кандай симптомдорум жок, өзүмдү жакшы сезип атам деп көп да пациенттер келет. Анан айтмакчы, башында ушу давление, гипертензия артериальная симптомдорго алып келиши мүмкүн, алып келбеши мүмкүн да. Адам көнүп калат, адаптация. Биздин организм ушундай татаал нерсе, бара-бара адаптация болуп, анан органдарыбыз ушул нерсени компенсация болуп көнүп алат да. Бирок эгер ушундай бийик кан тамырды контролдо болсо, бул чоңдогон нерсе залакага алып келиши мүмкүн. Бара-бара күчү кетет. Бара-бара организм бир күнү отказ бериши мүмкүн. Туура айтасыз. Анан кандай гана осложнение алып келиши мүмкүн? Бул эң биринчиден жүрөккө жана кан тамырларга бул аябай көп нагрузка да. Инфарктка алып келиши мүмкүн. Эгер жана мээнин кан тамырлары жарылып кетсе, жанагындай геморрагический инсультка алып келиши мүмкүн. Жанакы ушундай высокий давлениеден, да, бийик кан тамыр жана кан басымдан биздин бөйрөктөр жарака болушу мүмкүн. Бара-бара. Анан көз
көзүбүз дагы биздин сетчатка да, ошол жакта сосуддар да бар, Көзгө көзгө да таасир этет. Толугу негизи адамдын нерв системасы дагы залал калышы мүмкүн, себеби адам жанагындай бат эле ызыргап, жини келип, андай раздражительный деп коебуз го, ошондой нерселерге алып келиши мүмкүн. Баш ооруп, жана көп адамдар келет, такай эле башым ооруйт, эмне үчүн болот, же кулагым тунат, бетим кызарат, көзүмдө жана чымындар учкансып сезилип атат, же жылдыздар болуп атат деген нерселер менен болушу мүмкүн да. Ошондой симптомдордо сиз кичине кунт коюп, анан доктурга көрүнүшүңүздөр керек. Кайсыл убакта ошондо көрүнүш керек? Ошондой болгон кезде элеби же ага жеткирбейби? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Туура айтасыз. Негизи албетте жеткирбеген эң сонунда бир жылда бир өзүңүздүн биринчи уровеньде да, амбулаторный деңгээлде өзүңүздүн жанакы үй бүлөлүк доктуруңузга барыңыз. Давленияны ченеттириңиз. Эң жөнөкөй электрокардиограмма тарттырыңыз. Анан профилдүү кичинекей анализдер тапшырып коюңуз. Эгер ошол жерде изменение болсо, жанакындай өзгөрүүлөр болсо, ошол үй бүлөлүк доктур анан специалистке жөнөтөт, өзү билет, кардиологко жөнөтөт. Бегем айымда бир суроо. Мынакей кээ бирлер айтат, мен доктурга барсам эле акча деп айтат дейт. Канча турат орточо эсеп менен ушул ЭКГ жасаган, врачка барган, давление ченеген канча акча турат? Ушуну да айтып кетесизби? Туура. Негизи биздин өлкөдө үй бүлөлүк доктордун приему бекер. Сиздин жана ЦСМ, ГСВ дейбиз, үй бүлөлүк жанакы дарыгерлер группасына барсаңыз, бул кабыл алуу бекер. Ай жеринде, районный центрде, Бишкекте, частный центрге келсеңиз да, частный центрден платный. Прием канча турат мисалы? Туура айтасыз. Частный центрдечи орточо эсеп менен. Ал жана кардиологдун квалификациясынан дагы кичине айырма болушу мүмкүн, бирок эң кымбат дегенде 1200. 1200 болот. Бирок бул анализдерди 1200-дү коротпой эле өз турган жериңиздеги поликлиника, больница барса, бул баары тең бекер, Бекер нерсе. ЭКГ-да өтсө болобу? Айыл жеринде барбы ЭКГ-дан өтсө? Албетте, ЭКГ ар кайсы эмес, кечиресиз, ар бир жана ЦСМде, ГСВде бар. Электрокардиограф турат. Болгону жанагы кандын анализдерине кошумча доплата, жанагы кошумча төлөп калышыңыздар мүмкүн. Ал деле кымбат эмес. Туура айтасыз. Эми инсультка жеткирбей, инфарктка жеткирбей, Кудай сактасын, кырсык болсо кабак-каштын ортосунда дейт. Бирок эми жана азыр доктурлар айтып кетти, модифицирован, не модифицирован. Мен өзүмдөн көз каранды, же көз каранды эмес шарттар дейт, өзүмдөн көз каранды, давлениени ченеп коюу, ЭКГ-дан өтүп коюу, врачка баруу, өзүбүздүн колубузда, Туура. Инфарктка жеткизбей, инсультка жеткизбей. Ал эми ошого жеткенде инвалидность болуп калат. Туура. Бул негизи жүрөк кан тамыры оорулары биз бюджетте караганда эң көп финансылык каражат коротулат. Ошондуктан алдын алуу, скрининг бул пациенттин өзүнө дагы, биздин өлкөгө дагы пайдалуу, арзан түшөт деп. Арзан түшөт, туура. Анан же бир унута электе дагы эки риск факторду айтып коеюн. Жана анализ тапшырган учурунда сөзсүз жана холестериндин фракцияларын да тапшыруу керек. Анан мочевая кислота деген нерсе бар. Бул жана заара кислотасы. Бул дагы бир өзүнчө көрсөткүч, фактор риска деп эсептелинет, эгер ошо заара кислотасы канда көп болсо. Эң жакшы HDL, LDL, ушулардын аттары. Туура. Эми ошол врачтарга келгенде ошол анализдерди назначение кылганда врач өзүнүн ишин жакшы билет. Врач менен содалашпай, спорить этпей, ошолорду аткаруу сөзсүз зарыл. Эмне үчүн мен бул жөнүндө айтып кетип атам? Мына жакында эле баарыбыз күбө болдук, массалык маалыматтардан айтып атат. Врачты уруп коюптур, сабап коюптур дегендер көп баратпайбы? Ал
любой врач өзүнүн пациенти айыгып кетсе экен деп анын иши келгенден баштап турабы? Сиздин кыялыңыз мисалы кандай? Мен кыялым, мен пациенттерим оорубаса, өзүнүн ден соолугуна жанагындай алдын ала кам көрсө деп. Себеби ар бир пациент үчүн сен ойлоносуң, кандай болсо деп сен мындай бир кадем алдыдасың да, андай кандай кылсам пациентиме өзүм жардам бере алам деп. Ар бир дарыгер өзүнүн пациенти үчүн аракет кылат. Ким дарыгерди сыйлабаса, демек ал өзүнүн ден соолугун сыйлабайт, өзүн сыйлабайт. Ошон үчүн дарыгерди ар дайым өкмөт дагы, ар бир адам дагы сыйлуу жерде болуш керек. Мына сиздин алдыңызда да бир биздин эле коллегабыз айтып кетти, бизди ушундай татаал же болбосо кыйын абалга калтырышты, врачтарды сыйлоо деген жок деп. Мен ойлойм, бул жагынан биздин жарандарыбыз күнөөлүү эмес. Мына 30 жыл бою врачтар жөнүндө маалымат аз болуп атат. Айлык маянасы аз болгондуктан көп врачтар башка жака кетип калып атышат. Ошон үчүн эң биринчи иретте ар ким өзүнүн ден соолугуна ар ким өзү жооп бериш керек. Туура. Биз ошол жөнүндө биздин ушу подкасттын негизги максаты ошону айтып түшүндүрүү. Ден соолук ар кимибиздин өзүбүздүн байлыгыбыз. Анан барып үй бүлөбүздүн байлыгы, ооруп калсак биздин үй бүлөбүз эле кор болот. Ошондой эле биздин эч кандай максатыбызга жетпей калабыз, ден соолугубуз жок болсо, оокат кыла албай калабыз, өлкөбүзгө, элибизге да жүк болобуз, Туура. Туура. Ошон үчүн биз сиздерди суранат элек врачтарды сыйлоого, демек өзүңүздүн ден соолугуңузду сыйлоого чакырат элек. Туура. Пациент менен дарыгер бул бир команда болуш керек да. Бири-бирине каршы ойнобой, чогуу ойнош керек. Чогуу бири-бирине жардам берип, эгер пациент дарыгердин жана рекомендацияларын аткарып, чогуу бир топто ойносо, анда жакшы результаттарга жетишсе болот. Ооба. Анткени бул гипертония оорусу көнүмүш оору да. Бир ушундук таблетканы ичсе жок болуп кетпейт да. Ошон үчүн ар дайым сиз туура айттыңыз, дос болуш керек. Врач менен дос болуш керек. Ошол ооруну жакшы билиш керек, Туура. Себеби мындай нерсе да көп кезигет, ушу давлениени, гипертоническая болезнь пациенттер ойлойт, мен бир курс лечения алам, бир ай таблеткаларды ичем, жана анан айыгып кетем деп. Бул тилекке каршы, бул хроникалык оору. Давлениеден айыгып кетүү мүмкүн эмес, бирок контролдосо болот. Бунун жана осложненияларын контролдосо болот. Анан өзүңүздүн жашооңуздун сапатын оңдосоңуз болот. Жана инвалидность нерсеге алып келтирбей, өзүңүздү дарыларыңызды такай ичип турсаңыз эле баары жакшы болот. Жакшы. Дагы бир көрүнүш жөнүндө айтып кетсеңиз. Кээ бирде болот, ой, менин давлением көтөрүлүп калыптыр. Сенде таблетка барбы деп ушуга кандай өзүңүздүн сунушуңузду айтасыз? Туура, ар кандай учурлар болот жашоодо. Ошондой учурда албетте дарыгерге баш керек. Жанакындай себеби сизге иштеген дары башка кишиге иштебей калышы мүмкүн. Же ашыкча дозировкасы так келбеши мүмкүн. Ошон үчүн жардам берген жакшы, бирок эгер сиз ал чөйрөдө квалификацияңыз жок болсо, андан көрөкчү дарыгерге барып бир консультация алган туура деп эсептейм. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир жолу сизге кайрылып кетебиз. Интернет аркылуу, же болбосо жанагындай ар кандай таблеткалар аркылуу, бат дагы эмнелер, ушундай бир шундуктуу эмелер менен алектенбей, эң биринчи иретте врачка барыңыз. Биздин өлкөдө врачка баруу мүмкүнчүлүгү 100% мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бекер дагы, платный дагы бүт мүмкүнчүлүгүңүз бар. Платный болсо, эгерде акчасын төлөй турган болсоңуз, өтө деле кымбат эмес ал деле. Эгерде бекер десеңиз, мына ушул гипертонический оору боюнча турган жериңизде деги эле айыл жеринде дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Туура. Негизи биздин Кыргызстанда жана специалисттин консультациясын алыш бул жөнөкөй. Өтө көп узак мөөнөт күтпөй эле
бүгүн кааласаңыз бүгүн деле жазылып консультация алышыңыз мүмкүн. Бизге салыштырмалуу жанагындай чыгыш өлкөлөрдө кардиологдун гана, мен коллегаларым бар Германияда, кардиологдун консультациясын 3 айдан 9 айга чейин күтүшөт да. Атайын запись менен жете албай. Биз аларга салыштырмалуу бүгүн десек, бүгүн бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн эртеңкиге калтырбай убагында жасаса болот. Ошон үчүн болуп атса керек, жанагындай колдо бардын баркы жок болуп атат да. Ошондо адамдын мүнөзү ушундай экен да, баягы колдо бар, демек жанагындай барбай коюп, келбей коюп, ошолорду мен ойлойм бул эң негизгиси баягы сабатсыздыктан келип чыгып атат. Ошон үчүн достор, сабаттуу болойлу, өзгөчө өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн сабаттуу болуп, ден соолугубузду сыйлап, өзүбүздүн жана өзүбүздүн жакын туугандарыбыздын ушул чекап жөнүндө да айтып кетсеңиз, кандай мааниси бар? Акыркы күндөрү ошол баягы чекап деп көп айтып калдык. Ошонун кандайча мааниси бар, ошону айтып койсоңуз. Медицинский чекап бул жанакы пакеттин ичинде бир нече специалисттердин консультациясы кирет. Мисалы, ошо кардиологический, ушу гипертония боюнча чекаптар барбы? Албетте бар. Сиз ал нерсе менен жанакындай өзүңүздүн жана жүрөк кан тамыр ооруларын алдын ала жана скрининг кылсак болот. Биз индивидуально сизди карайбыз, кандай риск факторуңуз бар, кандай алдын алса болот, же бул эгер тап чыккан оору болсо кантип контролдосок болот деген нерсени ошол чекапта бүт көрөбүз да. Анын ичинде канды да алабыз, анализдерди да көрөбүз, жүрөк иштешин да көрөбүз, и албетте жана специалисттин көзөмөлүндө болосуз да. Эң жакшы. Ушул чекапты сиз сунуштайт белеңиз? Мен акыркы күндөр ушуну дайыма айтам да, өзүнчө бир кандай десем, мода катарычы. Мода деп мүмкүн туура эмес айттым. Мисалы, туугандарга, жакындарга белек катары бергенгечи. Жакшы идея болмок. Сонун идея болмок. Ошол медицинский чекап именно кардиология боюнча, сиздин кесибиңиз боюнча орточо эсеп менен канча турат? Эң базалык жана диагностиканы жүргүзүү бул албетте индивидуалдуу да, сөйлөшүбүз керек, бирок 5000ден бир 8000ге чейин барчу нерсе. Ал деле баягы өтө кымбат эмес. Бул акчаны азыр көп нерсеге коротуп койсо болот, бирок ден соолук үчүн бул доступный баа деп ойлойм. Бигайым айым, сиз ушундай сонун маек куруп бердиңиз. Эми өзүңүз жөнүндө айтып бересизби? Сиз кантип ушул врач болуп калдыңыз? Сизге ушул кесип жагабы? Эмне үчүн жагат? Мына азыр айттыңыз, сиздин курсташтарыңыз Германияда иштеп атат. Эмне үчүн сиз элиңизде калып иштеп атасыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы суроо экен. Атым Бегайым, мен Кыргыз улуттук биздин мамлекеттик медициналык академияны бүткөм. Андан ары өзүбүздүн жанагындай чыгыш коллегалар кандай иштейт экен деп 2 жыл Германияда практикада жүрдүм, волонтер болуп, аяктын системасын көрдүм. Андан ары жанакы Татарстанда, Казанда кардиология специализация боюнча ординатураны бүтүп келдим дагы. Кыргызстанды сагынып, өзүмдүн элиме жардам берейин деп, кичине салымды кошоюм деп келдим. Эмне үчүн медицинаны тандадым? Бул өзүмө жакчу нерсе да, бул сферада мен өзүмдү мындай органично сезем да. Жакшы сезем, жагат, бирөөгө жардам берген. Албетте, колум менен бирдемке жасап, анан ушул адам ооруп келип анан айыгып кеткен жанакы эмени көргөндө, албетте бул бактылуу, жакшы. Анан көптөгөн контакттар болот, өзүңдүн пациенттериң менен дос болуп каласың, жанакындай жаңылыктарды айтып берип бири-бирине, тоже сонун нерсе да. Ушул ишиңизде, жумушуңузда ошо пациентке жардам бергенде өзгөчө бир бактылуу сезимди айтып берсеңиз. Жакшы суроо.
эми кардиология бул аябай широкая специальность да, арасында ушундай гипертоническая болезнь жана коронарная болезнь сердца, нарушение ритма дегендер болот, бирок бир пациенттин эсинде ушундай бир нарушение ритма менен келген болчу, жүрөк иштеши жана ритми бузулуп туура эмес согуп аткан да. Анан ал пациент мен жазып берген дарылар жардам берип, өзүн бир жумадан кийин сонун сезип кайра келип рахматын айтып күлүп жайнап кетсе, сен билесиң, иштеп аткан жумушуң, кылып аткан ишиң жөн эле эмес. Сен мындай Адамдын өмүрүн сактап калды деп, туура. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Ушул подкастка жакшы комментарий, жакшы эмес, өзүңүздүн мнениеңизди, кандай бир суроолоруңузду комментарий калтырып кетсеңиз, врач-кардиолог Бегайым айымдан бекер консультацияга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Кабыл аласызбы? Албетте. Бегайым айым, сизге ийгилик каалайм. Ишиңиз дайыма ийгиликтүү болсун, жолуңуз ачык болсун, келген пациенттериңиз дайыма айыгып кетсин, колуңуз жеңил болсун дейт го биздин медицинада. Колуңуз жеңил болсун. Сизге ийгиликтер дайыр жолу каалайм. Үй бүлөлүк ийгилик, дайыма бактылуу болуңуз, жумушка көңүлүңүз менен бактылуу болуп чуркап келип, үйүңүзгө шашып чуркап барып, ушундай акыбалда болуңуз ар дайым. Рахмат сизге. Чоң рахмат Жапар эже, айткан каалоо тилектериңизге. Сизге дагы жакшылыктар каалайм. Урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар, өзүңөрдүн ден соолугуңуздар өзүңүздүн колуңузда, кам көрүңүздөр, оорубаңыздар.